Чындыгында, урматтуу мекендештерим, түштө чуркай албай калыш, кээде эле күндөгү элестердин түшкө кириши чындыгында боло турган нерселер. Бирок биз чындыгында түш эмес. Бирөөлөр сурайт да, мисалы үчүн канча саат укташ керек деп мени өтө көп сурайт. Бирок канча саат китеп окуш керек деп көбү сурабайт. Эмнеге мусулмандар мурда түш жоруш маселесинде көп адамдарга кайрылган эмес? Себеби мусулмандар мурда көп уктаган эмес да, жалкоо болгон эмес. Бүгүн уктай берет, биринчи, экинчи, үчүнчү серия кылып түштөрдү дагы көрө берет, анан кимге жорутсам экен деп жүрө берет. Дагы кошумча, буга кошумча түш маселесинде чуркаганда баягы чуркай албай калат, анан тоодон түшүп кете берет, бирөө жылан деп кубалай берет, жылан доозуга кирип, экинчи жылан доозуга кирип кете берет, ушундай фантастика түштөрдү көрө берет. Эми түшкө эмне деген нерселер кирбейт, түштү негизи жакшылыкка жоруп кое бериш керек. Анан оңдогу түш дагы бар да, оңдогу түш. Бул кандай түш? Баягы бир окуя болуп өтөт жаныңызда, көзүңүз алдыңызда. Ошол окуя кайсыдыр бир учурда болуп өткөндөй сезиле берет да сизгечи. Ошол окуяны билгендей, көргөндөй адам болуп сезиле бересиз да. Бир окуяга күбө болосуз, ошол окуя кайсыдыр бир учурда болуп өткөндөй сезилет. Неге? Сиз ошондон кийинкини ойлошуңуз керек да. Ошол окуя болуп өттү, ошол окуяда мен мурда көргөнмүн десеңиз, анда ошол окуядан кийинки окуя кандай болот? Ошону ойлошуңуз керек. Ошо ойлогондой окуяңыз, ошо ойлогондой болуп чыкса, жашоо түрүндө боло турган болсо, анда сизде бирдеке бар да. А эгер ойлогонуңуздай болбосо, ал жөнөкөй эле мен катуу чарчагандан, мээге байланыштуу маселе да. Адам катуу чарчаганда ошондой элес сезимдер оңдогу түш деп коет. Оңдогу түш болуп сезиле берет да бул. Уктагандагы түш, анан оңдогудагы түш. Тирүү жүрүп, катуу чарчаганда, мээ чарчаганда ошондой кайсы бир учурда ошол окуя болуп өткөндөй сезиле берет. Жок, ал мээ катуу чарчашынан. Ошондой түштөргө алданбаш керек. Анан түштүн негизинде бир закон, мыйзам чыгарылбайт да. Түштү ортого коюп, түштө мындай уурдап кеткен экен деп туруп аны кол чабылбайт, мисалы үчүн. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Көп жалкоо болбош керек, көп уктабаш керек. Азыраак уктасаңыз түш дагы көрбөй каласыз.